Кубанычым койнумга батпай өтө сүйүнүп турам туугандар. Анткени ушуга чейин ушундай бир кыялданчу элек да. Өзүбүздүн ушу мусулмандардын майрамы жогорку деңгээлде майрамдалса, биз көп эле көрүп жүргөн Голливуддун кинолору болобу, же башка кинолор болобу, 8-мартты же болбосо бир сүйүү күнүн, дагы бир нерсе, Рождество деп мындай бир кинолорду аябай мындай бир пропаганда кылып, ошол майрамдар артыкчылык болуп, ошолор көп майрамдалчу да. Анан биз бала кезде деле Ороз айт менен Курман айт эмнегедир майрамдык маанайда эмес, Куран окуп, жыт чыгарып, анан ошол жерден эле мындай арбактарга багыштап коюп эле анан тарап кетчү эле да. Мына азыр Кудайга шүгүр, элдердин баардыгына тең маалымат жетип, бул чыныгы майрам экени уже анык болуп, ошону жүрөктөрү менен туюп, мынакей эртеден баштап мынакей телефондор, куттуктоолор менен тыйылбай жаткан учур, ошондой эле көчөгө чыксаң элдерде майрамдык маанай сонун, мал базарга барсаң малдын көбүн айт, анын алуучулары андан көп, сойдуруп курманчылык кылып жатканы андан көп, кезекте турганы мындан көп. Маселен туугандар, бул чыныгы мусулмандын майрамы ушундай майрамдалыш керек эле да. Мындан ары дагы мындан да жакшы популяризация болуп, бири-бирибизге белек бекчек берген, шыгылып жанагы бизге өөн келген, терс келген майрамдардан артыкчылык болсо, ошолордон керек болсо аларды майрамдабай калса, андан сон болчудай да. Туугандар, анткени баягы статистиканы ала келгенде, берки жаңы жыл болобу, 8-март болобу, же сүйүү күнү болобу, башка майрамдарда көчөлөрдө кандайдыр бир кылмыштуулуктун саны эмнегедир көп болуп кетет экен да, бир күн ичинде элечи. Өзүбүздүн чыныгы нукура майрамыбызда, Курман айт менен Ороз айтта, көчөдө бир да мусор жок, статистика боюнча мындай бир кылмыштуулук жок эсе болуп кетет экен да. Ошон үчүн туугандар, чын жүрөгүмөн куттуктайм. Биз дагы бул айт майрамдарын популяризация кылуу максатында биз дагы өзүбүздүн колдон келишинче ушу кинолорубузда дагы кошуп, Аят 4-тө дагы кошуп койдук да туугандар. Баардыгыңыздардын майрамыңыздар менен, Алла таалам өмүрүңүздөргө, иштериңиздерге, ден соолуктарыңыздарга береке берген болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.